Пайгамбарыбызды ушундай бир каралап карикатура чыгаргандыгы бул абдан ар бир мусулмандын жүрөгүн оорутту. Ошол максатта бул жерде бир кайсы бир жамаат же кайсы бир топтун кызыкчылыгы эмес, жалпы ушул мусулманмын деген журтчулуктун көз карашын билдирүү максатында болду да. Мусулмандардын укугун тебелегендиги үчүн Франциянын президенти Макрон жалпы мусулмандардан кечирим сурасын. Экинчи талап. Биз өзүбүздүн бийликти шайлаганбыз. Жана биз ушул укугубуздан пайдаланып, аларга айтып кетебиз. Биздин талапты жеткирсин. Мисалы, Түркияның президенті Эрдоган реакция жасады. Ирандың Айтолла Хаменейси жасады. Чеченстандын автономиялык республикасы президенти Рамзан Кадыров реакция жасады. Эмне үчүн бизге учпай отуруш керек? Алар достук мамилени сактап калыш үчүн. Кыргызстанда мусулмандардын өлкөсү болгондон кийин Францияда мусулмандарга акырат келтирбей деп эч болсо бирөө сөз кошуп коюш керек алар. Анткени биз баарыбыз бир үммөтпүз деп туруп, акырет күнү баарыбыз жооп беребиз бири-бири үчүн деп, бири-бирине жардам бериш керек деп. Бүгүнкү күнү Франция мусулмандары жалгыз калыш керек эмес.